бүт мыйзамдуу органдар турат. Сен кимсиң келип эле ал жерге келип эле мага өткөзүп берсин деп койгонду. 1263 гектар жер талашта турат. Бүгүнкү күнү чечиле элек деп койгон. Анда сага ким укук берди? Сен кимсиң ал жерди барып эле алып туруп акысын алып койгондо? Мен ошону көрөм. Ар кайсы жерде чыгып алып айтып жүрөт экенсиз. 17 жылдан бери мен айыл өкмөт болуп отурам. Мени губернаторуң эчтеке кыла албайт, акимиң эчтеке кыла албайт, прокуроруң да кыла албайт. Алар өздөрүнүн ишин чечсин. Бүгүн сүйлөй турган мыйзам мына. Мына турат колуңа, ар бириңердики турат. Эки элди кырылыштырган турасыңар. Мен айтайынбы? Сенин мына жоопкерчилигиң ушунда туруп атат. Ошо баштагыдай эле колхоз совхоздун жердеги өткөзүп айыл өкмөткө. Канча өткөзүп берет? Комиссия канча өткөздү, ошол өткөзсүн. Мына Госактыңдагы жер мына сенин жайың. Мына Кыргыз Гипраземде архивинде турат. А сен биздин жайыт жерди мыйзамсыз пайдаланган жериң мына жерде. Сен мисалга мына мыйзамсыз келишим түзбө, быйыл түзбө дедим. Сен жооп бересиң дедим. Себеби мыйзамсыз келишим сен жайыт пайдалануучуларга мен айтсам, өкмөт эмне десе ошол деди. Так, биринчи маселе, азыр бизде бир эле маселе бар. Мен көпкө убактыңыздарды албайм. Баягы жаз айыл өкмөтү менен эмечи Гипраземчи? Эмесин чакырыңыз, Гипразем чакырыңыз. Жаз айыл өкмөтү менен Төрткөл айыл өкмөтүнүн ортосундагы жанагы 1200 канча? 63 гектар жердеги жайыт маселеси. Талаш ортого түшүп аткан жайыт маселенин тегерегинде чогултуп атабыз. Буга чейин бир катар жыйналыштар өткөн экен. Акимде дагы, областтагы губернатордун орун басарында дагы протоколдор түзүлүп, ошол жерге кол коюлуп, аргы печатын басып, биз ошону төлөп беребиз. Макулбуз, эч кандай эмебиз жок. Туура деген эме менен протоколдорго кол койгон экенсиздер, Төрткөл айыл өкмөтү. Айыл өкмөттүн башчысы сиздин колуңуз ошол жерде жүрөт. Анан бүгүнкү күнгө чейин ал нерсе аткарылбайт. Район салык канча? 400 канча миң эме карыз болот? 400 жаз айыл өкмөт 22 миң. Данасын алабыз. 4 жылдык, 5 жылдык. Ошонун 150 миң төлөштүмөр. Калган суммасы калды. Жаз айыл өкмөт. Жаз айыл өкмөт мойнунда канча айласы? 133 миң основной, 105 миң пенеден карыздар бар. Ошондо 280 миң карыз болот. Жалпы жанагы 1263 гектарга жаз айыл өкмөтү салыкты силер өзүңөрдүн эсебиңерден төлөп атасыңарбы негизи? Буларды биз кадастрдын негизинде барып текшерип, кадастрда даны 6 миң гектарга биз эсептөбөй жүргөн экен булар 4 жылдык. Өз эсептеп Аны булар айтты, 1200 гектарын бүгүнкү күндө башка айыл өкмөт иштетип деп ушуга төлөшүп споржор болот. Бүгүн салык жаз айыл өкмөтүндө төлөмдөр жаз айыл өкмөт төлөп атат. Мойнуна кип коюп салык. Баягы картадагы жер кадастрдын немеси менен Гипраземдин корутундусу кана жана берген корутундусу. Гипразем кимдин? Onu айтылган жок. Yönetmenin telefonla alıyor. Мынакей Төлөнов азыр Гипразем келсе дагы өзү тастыктап берет. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу жер ресурстары кызматы. Кыргыз мамлекеттик долбоор жерге жайгаштыруу боюнча мамлекеттик долбоорлоо институту мамлекеттик ишканасы Ош облустук жерге жайгаштыруу боюнча мамлекеттик ишкана 24-08-22 августта берип атат 01-8/1-90 деген номер менен. Ал жерге тиешелүү болгон материалдар Бишкек ишкананын архивинен каралды. 2015-жылда такталган Өзгөн районунун азыркы жаз айыл аймагынын чек ара сызыгын тактоо жөнүндө архивдин номер 17-476 китепесиндеги маалыматка ылайык катта суралган жер тилкеси Өзгөн районунун жазы айыл аймагында жайгашкан. Китептен алынган жана картадан алган көчүрмө тиркелет. Директор Төлөнов, азыркы директор турабы Төлөнов деген, а? Мынакей материалдар менен. Кыргыз Гипраземдики мына бул жерде айыл өкмөттөрдүн ар биринин өздөрүнүн колгон койлору колдору турат. Ар бир айыл өкмөттүн башчысы өздөрү ушул нерсе менен биз макулбуз деп туруп мына кол коюп берип атат.
kadastr boyunca kimge karaydı bugünkü gündө жердерибиz? Dayak Nuraliz, 2013 yılın 63 деген işgana жайыттарын колдушу косаксын жасаганда бүгүнкү күндө ошо жер жаза өкмөттүн эмесинде турат. 2013 жылда Косаксында турат. Госакты бүгүн ошол жана 6000 канча 6300 канча эле? 6737 толугу менен эменики жаз айыл өкмөтүндө Госакта турат. Ошолордун эсеби. Так. Гипрозем. Мына жаз айыл өкмөтү менен жанагы төрткөл айыл өкмөтүнүн ортосундагы 1236 беле 1263 жанагы гектар талаш жердики. Кимге карайт эмес? Чексиз. Граница боюнча 2010 жылдагы атайын баягы айыл өкмөттөр өздөрү макулдашып граница кылышкан. Айыл өкмөттөр аралык, райондор аралык. Ошоло жаз айыл өкмөтүнүн участогуна чыйылып калган. Өткөрүлбөйбү? Муну туура силер берип аткан аныктама туурабы? Төлөм жумаганда жаз айыл өкмөтүнө келет деген. Ошол өздөрү түзгөн долбоорго ушуну алып кетти. Долбоорду кошо тиркеп берипсиңер, айыл өкмөттөрдүн макулдашуусун нетиген. Значит, азыркы позицияларда деле ошол турат силерде эмеңерде. Граница боюнча болсо ошол. Граница боюнча. Архивиңерде турабы? Деменики. Канча жылдан бери жаз айыл өкмөтү ала албай келесиңер ушул эме? Канча жылдан бери пайда? 13 жылдан бери жана карта жана документтер бүткөндөн кийин 15 жылга чейин аракет кылып турдум. Алар жайыт комитетибиз Акжолов деген аксакал кишибиз ал киши өтүп кетти. Жогорку кеңеске чейин арызданып барып чыгарып чечилбей кетти. Мына ушу бүгүнкү күнгө чейин чечилбеди. 18 жылга чейинки эсептеп чыгарган налогтун мен келгенден кийин төлөттүм. 3 айдын ичинде бюджет эмеге кайрылып депутаттарга бизге чейинки карыз болуп калды. Ушун чечилбей келди, чечип берели деп аны жаптык 18 жылга. 18 жылдан кийин чыккан карыз ушул болуп атат. Сиздердики азыр жанагы эки түзүмө 18 жылдан беркин алган. Жагында Основной суммаңыздар анан пенсиясы берип атасыздар. Bunlar az töleip жүргөндө 3600 гектар төлөп жүргөндө буга чейин. Жаз өзүнүн арасында эмесин. Биз кадастрда текшерип чыкканыбызда 6700 сыйпан. Анан ушул 6737 гектар чыгып. Ошо границасын биз эсептеп койдук. Төлөйсүңөр депчи. 3-4 жылдык дейсиз. Ошо эсептеп Сиздер ошол 4000ге төлөнүп жүрүп, эме 3000, 3500ге төлөнүп жүргөндөн кийинкини алып атасыздар. 18-жылдан кийин. Сиздер азыр сотко ошону дайындап атасыздар. Ооба. Жаз айыл өкмөтү. Жаз айыл өкмөтү. Карызы ошол болуп калды. Неменики? Төрткөл айыл өкмөтү. Сиздин жайыт комитетиңиз кандай экен? Сиздики. Эмненин негизинде сотко берген жатасыңар? Төрткөл айыл өкмөтүнө эмне кайсы кагаздын негизинде сотко бересиңер? Жазына. Бизге караган немеден бери Союз совхозунан берилген да, Өзгөн совхозунан бөлүнүп берилген ал жер. Булар 2013 бир тараптуу комиссия болуп туруп немеге чызып койгон картаны. Жаз айыл өкмөтүнө чызып койгон. Бир тараптуу кантип комиссия болуп? Силердин айыл өкмөтүңөрдүн Бизден бир эле айыл өкмөт болуп атат. Көп немесин ошол жазылыктар болуп атат дагы. Биздикилер колдонуп келет ушул күнгө дейин. Жазылыктар болуп атат дегенди токтотуп коелучу. Кынак эжелер Казакстан кол берип Карта бар. карта менен бекитилген контурлар менен көрсөтүлгөн. Отур. Макулдашуу болуп. Насыл берсеңиз болсо. Sen de makuldaşıyor. Talaş masaları çok. Az mı ne yapıyorsan? Мынакей 2013 жыл 24 январь Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Өзгөн районундагы жаз айыл округу менен Төрткөл айыл округу ортосундагы жайыттардын чек араларын бекитүү актысы. Геоцентр жоопкерчилиги чектелген коому жаз айыл округу менен Төрткөл айыл округунун жайыттардын чек араларын тактоо боюнча түзүлгөн иштебон өкүлдөрү менен бирдикте жогорудагы айыл округдардын ортосунда жайыттардын чек араларынын чекиттери макулдашылды. Участкалар боюнча талашуулар, пикир жана талап келишпестиктер бири-биринин ортосунда жок.
чек аралардын көрсөтүлүшү актыга тиркелген жайыттардын чек аралары боюнча баяндамалар менен аныкталды. Геоцентр ЖЧКнын адиси Турдубаев, Жаз айыл округунун башчысы Молдошбаев, Жайыт комитети төрагасы Акжолов, Төрткөл айыл округунун башчысы Эсенбаев, Жайыт комитетинин төрагасы Жайнаков. Мынакей колу мына печать. Каерде жазылыктар эле болуп калып, бир тараптуу чечилип калган кайсы жерде эме болушу? Районна кийин буйругу негизинде. 89 буйрук негизинде районна комиссия түзүлүп. Мынакей буйрук 2013-жыл 15 апрель Өзгөн шаары жайыттардын тышкы чек араларын тактоо боюнча материалдарды бекитүү жөнүндө жайыттардын тышкы чек араларын тактоо боюнча түзүлгөн жумушчу топтун айылдык кеңеш сессиясы тарабынан бекитилген материалдардын жайыттардын тышкы чек араларын тактоо боюнча түзүлгөн райондук комиссиянын отурумунун протоколдорун карап чыгып, Өзгөн райондук мамлекеттик администрациясы буйрук кылат деп. Төмөндөгү айыл округдардын тышкы чек араларын тактоо боюнча сунушталган материалдар бекитилсин деп, Акжар, Алтын булак бардыгы кирип туруп, материалдар макулдашуу үчүн жайыттардын чек араларын тактоо боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссияга жөнөтүлсүн. Буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө Өзгөн райондук мамлекеттик администрация башчысынын биринчи орун басары Бакышевка жүктөлсүн деп туруп буйрук кылып атат. Ошонун негизинде комиссия түзүлүп атат. Мынакей. Ийли суу айылдык округунун башчысы Караташ, Кароол, бүт бардыгы жүрөт дагы Төрткөл айыл округунун башчысы мына Эсенбаев деп мына жерде комиссияда турат. Бу жерде жалаң эле жазыдан түзүлүп бир жактуу болуп калган деген кайсы эмени айтып атасыңар? Жок, бир жактуу болуп атат да. Бир жактуу болсо мына бизге мына неме токтор негизде берип атат да. Босатып мына. Бул жерде өткөрүлүп берилсин деген жок да. 1200 гектар өткөрүлүп берилсин жазыга деген жок. Мына бизде немеде картада чызылган эмес. Төрткөл айыл өкмөтүнүн чек аралары бекитилсин деп атабы? Бекитилсин мына. Төрткөл айыл өкмөтүнүн жалпы жайыттардын аянты деп чыгып атабы? Ооба. Бизге аз берип коюп атат. Ушунда кыскартып туруп 7276 миң өтүп коюп атат. Анда ошол актыга получается силерге берип койгон болсо Төрткөл айыл округунун башчысы Өскөнбаев неге кол коюп атат? Жайыт комитетинин төрагасы Жайнаков неге кол коюп атат? Эгерде мунун экөө жок болсо, берде геоцентр менен Жаз айыл өкмөтүнүн округ башчысына Жайыт комитетинин төрагасы кол койгон болсо, анда бир жөн болчу да. Анда айтсаңар болот эле, бир жактуу кетип атат бул деп. Жайыт комитетиңер турат төрагасы шайланган. Айыл өкмөтүңөр турат башчысы. Анда эмнеге экөө кол коюп печать басып берип атат? Биз макулбуз мына. Участкалар боюнча талашуулар, пикир жана талап келишпестиктер бири-биринин ортосунда жок. Буга чейин жок болгон. Биздикилер колдонуп келет. Булар отурган эмес ал жерге. Илгертен бери отурган эмес. Азырга дейин биздикилер отуруп келет. Азыр күнгө дейин. Бул понятно, ошо силердики калаштарчы болгон эмес да бизде. Силердики отуруп келип атат азыр бу жерде. Туурабы? Жети чабагы ортосунда. Ооба. Эми жердин картасы буларга болуп атса. 2013 өткөзүп атпайбы? 2013 дейин биз колдонуп келебиз. Азыр күнгө дейин биз колдонуп. 2013-жылы өтүп атат, туурабы? Ооба. Эми азыр силердин чабаныңар чыккан күндө дагы ал жерге картаны менен тиги салыкты булар өзүнүн эсебинен төлөп атат да. Салык деген жазыга жазган жок да, Төрткөл төлөп берсин, Төрткөлдүн эмесин пайдаланат экен деген жок да. Салык кадастрдын документи менен сурап атат, Гипроземдин документи менен негиз кылып атат. Себеби мыйзамдуу мамлекеттик эки уюм мына турат. Турат уюм. Башка каяктан алат? Бизге бул немени текшердик, мына токтомду немени текшердик. Мына министр юстициядан текшердик. Алар бизге жооп берип атат. Бул немеге катталган эмес. Мамлекеттик реестерге катталган эмес деп неме деп атат. Урматтуу Данияр Тургазевич, мазмун сөз берсеңиз. Илгертен Өзгөн районуна караштуу Яс совхозу азыркы Жаз айыл өкмөтүнүн жайыты болгон. Эски картада жер суу көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы дагы инспектор дагы биз менен бирге чыкты. Бирге чыккан адамдар менен келди. Ошол жерде тактадык. 928 гектар жайыт жер. Булар мыйзамсыз пайдаланган жайыт жери. Илгерки 87-нчи картада, жылкы картада бизде турат. Талаш жайыт жер 325 гектар гана. 2013 жылы талаш маселе болгондуктан 2 жума аралыгында Кызылыс Республикасы боюнча комиссар түзүлүп райондар аралык. Ушул госакты бардык айыл өкмөттөргө берилет. Анан бунун госактысында эгер мына азыр менде госактыда карта болсо макулбуз. Бунун госактысында өзүнүн картасы башка. 7286 гектар жайыт жерге мына госактысын азыр төлөп атышат. Өздөрүнүкү бар. Биздики мыйзамсыз азыр элер 2013 жылдан бери жайыт акысын, жер салыктарын өздөрүнө айгарып атышат. Акимде мен мурда сазыкта депутат болдум. Азыркы сазыкта депутатмын. Ушул жайыт
masalesi hiçbir kança sessiyalarda su verdik bir daha maynap çıkmaganlıktan anı özüm giriştim. Girişip Özgün Bayak'a kança jol oturduğunda oldum da hükümet başçı bilet. Makulmun dep turup kol koyup kelet, milletlendirilet, hiçbir attarbaydı. Muna hakimin özünde de bu oldu, Murdağı Murat Salimisi Ramatik'ta da bu oldu. Hiçbir maynap çıkmaydı. Uşul. Ha bul karmagan gosaptı. Mağuşu özünün sapozla berilgen dene Zayit'ta. Ama yerde 20 bular ötküz olur. Yok, bular ötközüp algan jok. Ошол комиссия тура бер чечкенде комиссия. Жай биздикилер отурган жерди булар өткөрүп салып атат да. Биздин де 1,5 гектар жерибиз Заргер айыл өкмөтүнө кетти ошол убакта. А биздин чиздикке деген жокпуз да. Жок, мамлекеттик комиссия тура эмес деген мындай жүйө эмес да. Комиссия түзүлдү. Бүт карта менен өткөзүлүп берди. Мына мамлекеттик органдар жерге жооп бере турган мамлекеттик органдар. Жерге жайгаштырды. Жер инспекция, суу инспекция. Кийин сиз инспекторсуз да? Кийин жанагы комиссия менен баргансыздар, туурабы? Эмеде протокол түзүлгөн, акты түзгөнсүздөр. Кимге эме караштуу деп түзүлгөн? Жаза айылыкмөтүнө. Мен карта менен түшүндүрүп берип коеюн. Sayında var, tahtap üretkendik. Kim bardınızlar? Biz Ayrıkmöt'ün, Ayrıkmöt'ün, 4 yıl Ayrıkmöt'ün orunbasarları, hükümet başkanı. İki orunbasar. Aha. Cahit komitetler, özleri, bir iki daha aksakıllar hoşu vargan. İki taraftan, turab? İki taraftan vargan, iki taraftan vargan. Negizli azı tanışılı oturacak muhacir iken, Murda sapkoz olup turganda muna 4 bölümün Cahit'ti. Muna жазын Cahit'i болған. Murda sapkoz bağında da muna жазын kurgun. Бирок мына жер кечеги 2013 жылкы комиссиянын немеси менен Murda 4 көлдүкү болгон, бирок бүгүнкү күндө жазы айыл өкмөтүнө өтүп калган. Анан тышкары 4 көл айыл өкмөтүнүн немелери, Cahit пайдалануучулары мына жазы айыл өкмөтүнүн жерлеринде Cahit пайдаланып түшөт экен да, бүгүнкү күндө. Ошолорду анан кийин тактап, анан мына жерди действительно бүгүнкү күндө госрегистрден катталып, госакт берилген экен. Комиссиянын бардык эмеси менен макулдашылып кол коюлган экен. Ошонун негизинде уже катталып эметип калган экен. Ошол катталган боюнча болуш керек деп акт түзүп бердик. Катталган боюнча бул азыр жазы айыл өкмөтүнүн жайытында турат. Мына жердеги 1200 жана 63төн канча жайыт эмесин чогултуп атасыңар бүгүнкү күндө мына жерде? 119 миң акча төлөп калабыз. Чогултуп алып. Жайыт эмеси. Ооба. Жайыт төлөбүз. Жайыт төлөбүз эмес, биз малды санап алабыз. Жети кишиники туурабы? Жети чабан чыгып атабы? Жети чабан. 120 миң сом чогултасыңар. Демесине. Азыр ортодогу спор маселе ушу 120 миңде туруп атабы? Азыр негизи ооба. Занятта турат. Бул жерде мындай киши. Мынабы Яссафор негизги картасы. Булар азыр мына актамга чейин 2013 жылдан бери 91 жылдан баштап ошол жерде отурушат мына жерде. А мына талаш жайыт жер 325 гектар гана. 928-де илгертен бери мыйзамыбыз пайдаланат. А 2013төн бери мынаны дагы кошуп алышкан. Жок, азыр негизги мына талаш жер болуп аткан жерде жети деп атпайсыңар, жети чабан бар. Жети чабандан бүгүнкү күндө малдын башына карап силер 120 миң сом алып атасыңар. Жаза айыл өкмөтүнүн азыр айтып аткан нерсеси чабандарыңар чыга берсин деп атасыңар, туурабы? Эч кандай чабандарыңардын чыкканына тоскоолдук жок, пайдалана бергиле. Болгону Жайыт комитетиндеги келишим жаза айыл өкмөтү менен түзүлүп, төлөм жаза айыл өкмөтүнө берилсин деп атасыңар, туурабы? Маселе ушунда туруп атат. Эмнеден талаш болуп атат? 379.700 ошол жер менен кошуп толот. Жок. Ушул жер менен кошуп толот. Эми сен айтсаң эле толуп калбайт. Мына мамлекеттик органдар турат да, ошол нерсеге башы менен жооп бере турган органдар турат. Эртең мына түзгөн картасына, мына актыга, колгон коюна, тиги колгон колуна жооп бере турган адамдар турат да. 379 миңди полный чогултабыз да биз өзүбүз 4 көл айыл өкмөтүнүн жайытынан. Ушул жердеги адамдардан да калабыз. Нурсултан. Биздикилер отуруп келген. Жок, сен отуруп келгенди айтып атат да, бүгүн деле отура бергиле деп атат. Маселе жок талаш. Болгону төлөмүндө болуп атат да. Жок, төлөмүнү бизге кайра өткөзүп берсин, комиссияны түзүп
Biz özümüz төлөйбүz. Şu günге дейин карызды да коюп төлөйбүз. Bundan keyin biz төлөйбүz. Урматтуу Данияр Төрөгазиевич, мындай да, бул жерде Төрткөл айлык башчысы да, жайыт комитеттеринин төрагасы дагы ушул убакытка чейин өздөрүнүн жайыты каерде экенин билишпейт. Так. Мына. Мынабы талаш жайыт жер мына бурч. Мына өзүнүн жайыты. Мына өзүнө берилген госакты боюнча берилген жайыт мына. Ушулга гана жер салыгын төлөшөт булар. Малчылар ушул жерде жайгашып отурат. А бул жерде мыйзамсыз биздин жайытты пайдаланып келет. Баланста да ушуда. Мына балансыңарды силерде да ушул госак боюнча туппат болот. Мына силер Жайнаков менен ким эле жана жайыт комитети турасыз. Силер канчадан бери жайыт комитетине турасыз? Быйыл жаңы болду. Жайнаков качан кеткен жайыт комитетине? 2014 кеткен. Бул азыр баланста да ушул отурабы? азыр булардын госактысында ушул Булар мындай болду да. Булар могуну пайдаланып атат да азыр буга өтүп атат да, туурабы? госакты боюнча мунага гана булар жер салыгын төлөп атат. А мына жерде биздин мына жайыт жер талаш жерде мыйзамсыз пайдаланып келет. Ушул убакытка чейин. Өзгөн азыр айтты да, биздики Зарыгер айыл өкмөтүнө берилди депчи. Туура. Мына Бул Зарыгер айыл өкмөтү менен булар бир совхоз болгон. Мына бир совхоз болгон. Биз өзгөн совхозда баштөбө менен бир совхоз болгон. Биздин жерди баштөбөгө бериши мүмкүн. Ал бул башка эле айыл өкмөткө бериши мүмкүн эмес да, башка совхозго бериши мүмкүн эмес. Сен мындай эле, сен кандай мүмкүн эмес? Сен мүмкүн эмес десең, жайыт мыйзамдарында турат, жайыт мыйзамдарында. 3-беренесте турат. Мурдагы колхоз совхоздун жерлери өз ошо чектери менен белгиленсин, талаш тартыш болсо сот чечсин деп турат. Ошонун негизинде сотко берди. эми айтып коеюн, Данияр Төрөгазиевич, бир сөз. Бул карта Төрткөл айыл өкмөтүнүн картасы эмес, өзгөн совхоздун картасы. А мынау карта Яс совхоздун картасы. А bundan Зарыгер айыл өкмөтүнө болуп экиге бөлүнгөн. А өзгөн совхозунан баштөбө болуп Төрткөл айыл өкмөтүнө Шорбошат совхозу болуп туруп экиге бөлүнгөн. Андан кийин карта чийилген. Анда бул баштөбөнүкү? Ким? Бул өзгөн совхоздун эски архив картасы. Өзгөн совхоз Төрткөл айыл өкмөтүнүн картасы эмес. берип атпайбы? Бизге берип атпайбы? Бул кандай болду? айыл өкмөт башчысы жанагы башында 2013-жылдагы эменде түзүлүп атканда жайыт комитетинде сиз дагы кол коюп печатыңарды басып атасыз. Макулуңуз эч кандай талаш тартыш жок деген жердеги менин колум эмес. Колум эмес, мына команда төлөдүмүз. Бирок Данияр Төрөгазиевич менен айтайын деп сизге неге биз жаз айыл өкмөтүн өткөрбөш керек? Комиссиялар болгон жерде жайыт комитети туру айтылбаса керек. Ал жерде эч кандай бизге ошол комиссия болбой деп атканда 1,5 мың гектар жазып өтүп кетти деген жери жок эч кандай. Булар эмне да? Талаш тартыш жок. Өзгөрүн жери өзгөрүп калды. Мына кол коюп бергиле, мына печат басып бергиле дегенден кийин болгон иш бул бардык иш жерде бизге кол койдуруп атканда, карта кол койдуруп атканда, же талаш тартыш жок деген кол койдуруп атканда иш жерде дагы Төрткөл айыл өкмөтү сиздин 1,5 мың гектарыңыз жаз айлыгын өтүп кетти деген жери жок. Кай жерде болсун көрсөтүп берсин, жерде өттү деген жери болсун. А биздин жаңжал мен 15-жылы билгенден кийин билип калгандан кийин неме жер өтүп кетти дегенден кийин 15-жылы комиссия келгенде мен макул эмесмин деп макулдугун берген эмесмин, кол коюп да берген эмесмин. Мына жерде государственный балдар турат. Жыйынтыктоочу картасын алып келгенде макул эмесмин деп кол ошондон бери 15 жылдан бери бизди эч ким укпайт атат. Ошол макул эмесмиз дегенде комиссия башкадан карап, бул неге макул эмес бул бала? Неге бул макул болбойт атат деген эч ким болбой эле бүгүнкү күнгө чейин талаш тартыш болуп келе жатат. Иш жерде мына жерде 1,5 мың бууатла урматтуу комитет. Иш жерде 1,5 мың гектар Төрткөл айыл өкмөтүнөн жаз айлыгын өтүп алып өтсүн деген жери жок. Талаш тартыш жок. Бардыгы жакшы деген деп печат басып туруп, анан кийинки болуп аткан нерселер булар. Эми мен айтып коеюн. Үшү күнгө чейин, азыркы күнгө чейин биз жайыт комитети ошол жерде отурушат, ошол дагы деле ошол жерде отурушат, ошого чейин отуруп келген. Билбейт дегендер туура эмес. Мен барып өзүм кыдырып бизге жайыт комитетине өткөрүп берген биринчи турат ошол жерде. 2009-жылы Кокираев деген барып бизге жайыттан өткөрүп берген прием передачасында турат. Биздин ошол жерде өткөрүп берип келген бизге. Ошо 2010-жылы Кокираев деген ошо кол коюп булардын эмеси. Дагы бир айтып коеюн. Иш жерде 25 гектар гана талаш иш жерде эгер ушу бир жерде урматтуу комиссия ушу бир жерде Төрткөл айыл өкмөтүнөн жаз айлыгын өткөрүп бердик деген жазуусу айтсын. Булар жөнүндө макулбуз. Туура картада өзгөрүү жок. Мына буларды айтсын, өзгөрүү жок. Кол коюп бергиле, печат басып бергиле.
Ardın özünün jeri kaldı, özünün jeri ne bolot dep turup, ana kaçan bilgenden keyin karta жазга çiğilip kaldı dep bilgenden men makul emesмин деп өзümün sözümü ayттım, бирок ошол күнгө чейин менин макул эместигимди эч ким укпайды. Башчысы, мына участкалар боюнча талашуулар, пикир жана талап келишпестиктер бири-биринин ортосунда жок. Бирөө чек аралардын көрсөтүлүшү актыга тиркелген жайыттардын чек аралары боюнча баяндамалар менен аныкталды деп атат. Мына колуң, мына печать. Жайыт комитеттики. Эмнени айтып атасыңар? Бул каяктан алды анда тиги кадастр кайсынын негизинде кылып койду? Бул карта каяктан түзүлүп калды? Гипрозем каяктан эмеге берип атат? Бул бир. Мына экинчиси протокол. Ош шаары 2022 жыл 9 сентябрь жыйынга катышкандар мына Манапов, Токторбаев, Базарбаев, Жолоев, мынакей Эсенбаев деп сизби? Ооба. Протокол түзүлүп атат. Күн тартибинде маселе көтөрүлүп туруп, чечим мындай чыгып атат. Өзгөн районуна караштуу Жаз айыл аймагынын Каргаша участкасындагы 3657 га жайыт жеринин ичинен Төрткөл айыл аймагы 2013 жылдан бери өз алдынча пайдаланып келе жаткан Чаар таш, Жалпак таш, Кулак, Темир Коргон жана Тогуз булактагы 1263 га жайыт жерлерди Жаз айыл аймагынын жайыт комитеттеринин карамагына бошотуп берсин. Каргаша участкасындагы Чаар таш, Жалпак таш, Кулак, Темир Коргон жана Тогуз булак жайыттарды жайыт пайдалануучуларга келишим менен берүү жагы мындан ары Жаз айыл аймагынын жайыт комитети тарабынан жүргүзүлсүн. Үчүнчү, 2012-2022 жылдар аралыгында Төрткөл айыл аймагы тарабынан пайдаланылып келген 1263 га жайыт жердин төлөмдөрүнүн жалпысы 964.513 сомду жылдарга бөлүп төлөп берүүнү, ал эми жер салыгын 198.220 сомду 2022 жылдын 15 октябрына чейин Жаз айыл аймагына төлөп берүү жагы Төрткөл айыл аймагынын башчысы Эсенбаевка милдеттендирилсин. Кыргыз Республикасы президентinin Ош облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Манапов протоколдоштурган Базарбаев макулдашылды. Эскенбаев, мынакей. Бул дагы сиздин колуңуз эмеспи? Койгон эмессизби? Анан эмнени айтып атабыз анан? Мындай болот, маселе мындай болот. Мындан кийин мына мен мына ички иштер органдары отурат, ККМ отурат, азыр прокуратурага дагы эме берем. Ар кайсы жерде чыгып алып айтып жүрөт экенсиз. 17 жылдан бeri мен айыл өкмөт болуп отурам. Мени губернаторуң да эчтеке кыла албайт, акимиң да эчтеке кыла албайт, прокуроруң да кыла албайт. Алар өздөрүнүн ишин чечсин, мен андай мындай деген сөздөр мага жетип атат. Канчалык чындыгы бар мен аны билбейм, оозуңуздан уккан жок. Бул элден келген сөз. 17 жылдык мээнетиңиз айыл өкмөт болуп кандай иштеп келдиңиз, эмне иштеп келдиңиз, ал айырыңыз деген нерсе эл баа берет кандай иштегениңиз. 17 жылдык эмгегиңиз текке кетип. Мен сизге жоопкерчилик менен айтып атам. Мындан кийинки маселе мындай болот. Ички иштер органдары ГКМ бар. Арыз жазылат. Жерди тактап берүү эмес. Прокуратурага дагы башкага да. Но жер маселесиндеги жай демени талаш жерди чечип берүү эмес. Бул жерди талаш жер эмес. Турат мына картанын бүт бардыгы мамлекеттик органдар актыны берген макулдугу менен турат. Ошол жердеги мыйзамсыз чогултулган акчаларды канча болуп атат? 1 миллион канча болуп атат? 1 миллион 500 миң. 1 миллион 500 миң акчаны териштирүү боюнча арыз жазылды. Айыл өкмөтүнүн үстүнөн, жайыт комитетинин үстүнөн, кайра ошол акчаны каяктан аласыңар, кандай кыласыңар, каяка кетиргенсиңер, чогулган тиги жайыт комитетинин акчасы каяка кетип атат, кантип чыгымдап атасыңар анын бардыгын. Мына ушул жерге тиешелүү жердин бүт бардыгынын эмесин кайра артка кайтаруу боюнча маселе көтөрүлөт. Биринчи маселе. Экинчи маселе, сиз мен кол койгон эмесмин, анан анткен эмесмин, минткен эмесмин деп бүгүнкү күндөгү саясий окуяны жап-жашынакай билип атасыз. Аймактардагы саясий абал кандай болуп атат, Өзгөн районунда кандай болуп атат. Түздөн түз провокатор катары мындан ары кабыл алынасыз. Элдин тынчтыгын бузуп, коомдук тынчтыкты бузуп, элдин арасын будараштетип улам эмеге чыгарган адам катары, жетекчи катары кабыл алынасыз. Эгерде мына силерге мөөнөт азыр коюп туруп сүйлөшөбүз. Канча күндүн аралыгында мына акчасын налог менен, мына акимдер менен бардыңар отуруп сүйлөшөсүңөр да келишесиңер. Пениясын кандай кылып жок кылса болот. Основной сумманы төлөп бересиңер, кандай кыласыңар, ошол сумманы салыктын эсебинен куткарасыңар дагы. Чабандарыңар чыга берсин тиги жерге. Эч кандай маселе жок. Чабандарыңарды эч ким угбайт, бирок ошол жердеги келишимди Жаз айыл өкмөтүндөгү жайыт комитети менен түзө турган кылып туруп 7 чабандыкын ошол жака өткөрүп бересиңер. Сиз жооп бересизби? Ошол демеге биздикилер чыкса булар кийин өзүнүкүнө киргизбейт деп сиз жооп бере аласызбы?
Мына азыр ошондо ошо протоколдо. Кечеги да булар айтып атат. Кечеги да булар айтып атат. Силердики чыгат, биздики да чыгат деп атат. Бул эртең кууп чыгат. Уксаң? Бүгүн ошол нерсени азыр протоколдоштурабыз. Жок, мен угуптур. Мына жайыт комитетинин төрагасы. Мен айтып коеюн. Айыл өкмөтү турат. Менде да 2 малчың отурат. Мен аларды кууп чыккан жокмун. Келишим түзүп атат. Берки жайытта Каргаш участоктун кыжыма Каргаша сууга жетпей бел акча чектен чыккан жерде Сашка отурат, туурабы? Мен аны кууп чыккан жокмун. Менде Жалал Абадтын малчысы отурат. Мен кууп чыккан жокмун. Силерге айтып атам. Келишимди бизге түзгүлө. Кайсы мыйзамдын негизинде өткөзүп атасыңар? Кайсы? Жерди өткөзгөндө 2013. Кайсы? Мына карасаң, кайсы мыйзам? Бул район аралык комиссия түзүлүп. Мына мыйзам каякта калат анда? Мына мыйзам каякта калат? Кайсы? Мына жайыт мыйзамдарынын 3-бөлүгүндө каякта неде калат? Кыргыз Республикасы боюнча 2012-жылы кыскасы 2013-жылы район аралык комиссия түзүлөт. Анда баардык адистер катышат. Анан ошол жерде макулдашууга кол коюлат. Ошонун негизинде сен мынау колуңдагы кармаган госактыны алып атасың. Сен мынау жайытын алып атасың ушул госактыбычы. Мына өзүңүн жайытың 7286 гектар жайытың бар. Биз госакты тааныбайбыз. Кечегиде комиссия Кандай тааныбайсың? Ушуга таанып сен ушуга төлөп атпайсың деп комиссия чыкканда кече айтты. Сиздин бер бала чыкты. Кабинетке кирип туруп айтты. Биз госактын тааныбайбыз деди. Биз 91-дин картасы менен карайбыз деди. Чыккандан кийин анан не болду? Неме кылган жок аны. Анан бул жерде отурум болду. Азыр коюн. Мына 3-берене, жайытка болгон менчик укугу жана анын чектерин аныктоо. Жайыттардын чектери учурдагы администрациялык аймактык бирдиктердин чектерин эске алуу менен мурдагы советтик жана коллективдик чарбалардын чектери боюнча бөлүштүрүү негизинде белгилениши керек дегенди айтып атасың да сен. Экинчи пункт, туурабы? Жайыттар Кыргыз Республикасынын мамлекеттик менчиги болуп эсептелет, туурабы? Турат. Биринчи эмеде. Төртүнчүнү караңыз. Жайыттардын чектерин белгилөө жергиликтүү мамлекеттик администрация түзгөн жергиликтүү комиссия тарабынан жүргүзүлүшү керек. Комиссиянын курамына жергиликтүү өз алдынча башкаруунун чектеш, ар бир аймагынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруучу органдарынын башчылары. Бул бүгүнкү күндө автоматически айыл өкмөт. Жергиликтүү кеңештин өкүлдөрү, курчап турган чөйрө жана токой чарба маселелери боюнча ыйгарым укуктуу органдын өкүлү, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун чектеш аймактарынын жайыт пайдалануучулар бирикмесинин өкүлдөрү. Бул жайыт комитетинин төрагасы. Облустук мамлекеттик администрациянын жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жерге жайгаштыруу боюнча адистери кирет. Сен мунагы жерде комиссиянын эмесинен мунугу мыйзамды бузган эмени таап берчи. Бузуп атат. Азыр айтып атат, бул да айтып атат. Жайыт мыйзамында айтып атат. Талаш тартыш болсо, бири-бири менен келишпеген болсо, сот эле чечет деп атат. Биз ошол үчүн сотко жаздык. Талаш тартыш жер ал жерде комиссия чечип, моюнтуп карта менен берип атат. Сенин айыл өкмөтүң, сен асмандан түшкөн жоксуң да. Сен правоприемниксиң. Мурдагы Жайнаковдун ордуна сен келдиң. Жайнаков өзүнчө саясат, сен өзүнчө саясат жүргүзбөйсүң да. Жайыт саясаты биргидиктүү мамлекеттик саясаттын деңгээлинде жүргүзүлөт, туурабы? Туура. Сен ошонун укуктук эмесин алдың толугу менен, тиги мүмкүнчүлүгү. Туурабы? Алдым. Алдым. Алгандан кийин анан азыр эмне деп атасың аны мына? Айыл өкмөтүң турат, Жайнаков колдоп атат, печатың турат. Канча айтты? Мен мисалы мынаны бересин жерди кол койдуруп туруп сени иштен айдайбыз дегенге эч кимдин акысы жок да. Мени шайлаган 21 немем бар, чабаным. Жайыт пайдалануучулар. Ошолор кетсе мен кетем. Мен өзгө маяган айттым. Мен төлөбөйм дедим. Качан бизге өткөзүп берген болсо, сени кызматтан кетирүүнүн жолу ал башка жол. Жок, ошону айтып атам. Жайыт комитети. Азыр коркуп кеткенден немеге чыгара албай атпайбы? Кол коюп бергиле. Азыр мындай. Мен дагы бир жолу кайталап айтам. Укук коргоо органдары эмне силердин жана чогултуп аткан акчалар боюнча азыр эмени баштайт. Баштасын. Тергөө. Мен ошону айтып атам. Баштасын. Азыр 2015 мадданан өкмөт жазып атат. Биз макул эмеспиз деп. Нурсултан. 2013-жылдагы немеге макул эмеспиз деп жазып атат. Урматтуу Данияр Төрөгазиевич, бул жайыт комитети дагы, өкмөт башчысы дагы Төрткөл айылдын башчысы. Мен айтып берип акшады. Мына жер суу көзөмөлдөрүнүн башкармалыгынын башчысы, инспектору дагы барып жеринен тактап, 2 нуа менен чыгып барып тактап аныктап келдик. Ал жерде булар мыйзамсыз пайдаланган талаш жери 325 гектар гана. 928 гектар яз совхозунун жери. Силердин госактыңарда мына айтып берейин. Мен талаш аткан жер.
Mına Gosak'tındagı jyer mına senin jayıtın. Mına Kırgız Giprozem'de arxivinde turat. Sen bizdin jayıt жерде мыйзамсыз пайдаланган жериң мына жерде. Sen misalga mına mıйзамсыз келишим түзбө, быйыл түзбө dedim. Sen жооп бересиң dedim. Себеби мыйзамсыз келишим sen жайыт пайдалануучуларга мен айттым. Айтсам өкмөт эмне десе ошол деди. Өкмөт эмне десе ошол деди. Малчыларга айттым. Мен айттым, мен менен келишим түзүлгөн мыйзамдуу болот деди. Жети малчың тең айтты. Ошону неме мойнуна кой берилесиң? Башка дес кадастрлануу мекемесинин бир нерседен Нурсултан экөөңгө тең бир дейт. 7700 гектарды сен ошо азыркы мына действующий мыйзам боюнча ошо мурунку Шорошат өзгөн совхозунун жерин алып бүткөнсүң да. Азыркы талаш болуп аткан маселе бар 1200 дерлик 1200. Сен 7700ден сырткары да бул нерсе. Сырткары. İçinde emez. Bir neseni düşünüp al da. Al жазы айлык мөтүн 6276 гектардын içindeki жер 1200. Ошундан чыгып атат талаш. Seni oşu eski совхоздун мына көрсөтүп аткан карта eski Шорошат өзгөн совхозунун чегерасынын негизинде болгон. Тупа туура 325 деп атабызбы? 390 болсо бар 400 гектарда seni малчың түрле үшкүгө чейин seni койчу отуруп атат. Бирок бүгүнкү күндө ошо райондук комиссия мыйзамдуу мыйзам себеп бияка айткан маселе да действительно кол койдуруп атканда чегараны эч ким айткан эмес. Бирок комиссия чечип мал башына жараша бөлүп берип полностью карталарын макулдашкан да. Ошол мезгилде сен азыр айтып аткан маселе талашып аткан. Өзүңө 7700дөн сырткары. Sen söz aytıp koy, kartal kol koydurup atkanda sen şu жазынын өтүп сага деген болгон эмес. Болгон эмес. Мына өттү деп туруп, аны комиссия өзү мына границасына көтөргөн, комиссия чечкен, себеп жазып турат да, комиссия чечкен. Бирок мындай да, өзгөн совхозу действительно Шорошат совхозу чоң совхоз болгон. Жок, сен комиссия чечтигенин болгон эмес. Болгон эмес. Биз колгондо андай маселе болгон. Болгон эмес. Комиссиянын чөчүлүгү макул болуп атпайсың. Баяндамасын укту, эми кайра окуй берем. Баяндамасын укту атсың. Чегара сызыгы боюнча укту. Анан ошого макул үстөп туруп кол коюп берип атасың. Анан байра келип мына 2022-жылга чечимге да кол коюп атпайсың. Мен төлөп берем акчаны деп. Ошол нерсе өтсүн деп атасың. Деп барбам, жайткан дедин айттым. Ушунда ода жашап 5 адам тура берет экен деп барып, мына азыр айтыппы. Бардым, чыбал барып төлөп берет экен мына жайткан деди. Sen төлөп берсең де, мына ушул тура берет экен бул жерде десем, мен да азыр сөздү айтты. Өткөн болгон, менин Bir söz verseniz, ötkende mına жерде oturum boldu. Uşul Murat'ta. Özünüz katıştınız, bravo. Men ayttım. Налоговыйдан мага кат келип атат. Ушул акчаны төлө. Men ayттым бар. Булар мыйзамсыз ишке деп. Ошолор кайдан келет? Десем, Госакты sen төлөйсүң деп. 6737 гектарга жылына 111.387 сом төлөйбүз да. Аянтын алганда. Ошонун негизинде булар мени сотко берди. Bu murdagı jayıt komitetleri sot koyardı. Төлөп эле келет атабыз. Булар мыйзамсыз жайыт акысын да кылат. Жер салын да өздөрүнө айлык өткөчү. Анан ошонун негизинде сал. Анан ошонун негизинде төлөп берет атабыз. Соттошуп, кайра төлөп берет атабыз. Булар мыйзамсыз пайдаланат, акчаны да бардыгын өздөрүнө айгар алат. Анан өткөндө ушул жерде отурумда мына Базарбаев, Токторбаев, урматтуу Манаповго катышты. Ошондо 1-октябрга чейин төлөп бериңиз. Менин шотума жаап атат. Налогуга мен акча төлөшүм керек деп сурандым Манаповдон. Сурасам, эме төлөп берсин деп сурансам, Өзгөнбаев айтты 15-октябрга чейин төлөп берем деди. Кол койдум макулдашууга. Хорошо деп туруп 15-октябрга менен бухгалтерге тобуз бардык. Өзгөнбаевдин кабинетине аэропортко келдик. Кирсек, дежурный аялдар даярдап койгон экен. Алдагы сырттан фотограф деген эже бар. Ал менин жайытымда эмес. Ал Дөңбулак аэропортунун жайытында. Ал эже мен сени сотко берем деп бердим. Мен айттым, хорошо, мен аэропортко кирип чыгайын. Мен өкмөткө кирдим. Кирсем, мен эч кандай макулдашуу болгон жокмун. Колуңан эчтеке келбейт. Кыскасы колуңан эчтеке келбейт деди. Губернаторуң да бара турган жериңе бар деп мына айтты. Мына өзү турат. Мына бул. Мыналар. Sen onday debe. Sen girip ayttın bana. Çık dediniz. Men ошондо айттым. Men Kırgızstanda жашап атам dedim. Эмне үчүн мен кагаздап келдим? Şotunарды alıp bargany de жөндөсөм sen şu жалган сөздү койчу. Мен жалган Кудай деп барса Кудай бар. Кудай битти айтып коюн. Мынау аял эшикте отурган кезде sen айттың. Siz эле дедиң. Şu ayalda беребиз. Чакырдыңыз. Уксам мен сүйлөкөн. Булар келиптир деп шулар береткен сиз да калмады. Уксам эми укпойсуңбу? Сен эми эмне болосуң берди. Bu kadar, eş ayttın. Şu siz ele bir oz aytsanız,
Ошол жерде пулду береткен дегенде иште бир айыл ошол бөө аял барлыгы кирип айтчы мына. Айт буналар ham айтып кой деди. Мына эртеңден баштап силер ушул жака ушунда отурат экенсиңер, берет экенсиңер. Мен эмне токтоп турат экенмин деп сурадым. Сен келишиң мага айтпасаң, мен каяктан туруп ал аялдарды өзү даярдап алам мен. Сен сүйлөй десең сүйлө. Мен айтып берейин. Сүйлөй десең бирдигелер жалган сөздү койсо берет. Кудай бар бар. Мен айтып берейин. Мына ушул аялды сен келишиңди билбесе, мына улаттуу комиссар, сен келишиңди билбесе мен ол аялды эмне коюп отурузбу? Аялды айттым. Ооба, эртеңден баштап сен мени анан сен командир маршруттарды алып кел деген айттым. Мага кол коюп алып кел десем, мына кол коюп бериң деди. Сен берген маршруттарды мен кол коюп берди деп. Давно кол койгонсуз. Ал аял биринчиден биздин жайыт комитетинде карабайт. Дөңбулак айыл өкмөтүнүн жайытында отурат. Сиз ал аялды баягы адвокаты катары колдонот да, постоянно мына Абдулла ака жакшы билет. Адвокаты катары каерде болсо ошол жерге чыгып барат. Биринчи өзүнөн мурун ал аялды Көчө сөздөрдү коюп тургула, бириңер нормаларды сөздү анда өзүңөрчө чечишесиңер. Эми көчө сөздү Маселе мындай. Жайыт комитети. Болгон маселе 120 миң сомдун тегерегиндеги акчада болуп отурабы? Жети чабан ошол жерге барып отурат. Сенин чабаныңды чабаныңды ал жерден чыгарып берет, киргизбей коет деген эч ким жок. Азыр мындайда мына биз өткөндө ишемби жекшемби күнү Андижан областына барып кеттик, Өзбекстан. Бир Асеке деген району Андижанда bir жылда 100 миллион долларга айыл чарба продукциясын өндүрөт экен, сыртка чыгарат экен. Bir район, Асеке деген район 100 миллион доллар. Биз Ош облусунуку айтыш уяласың Андижанына барып, биздеги өндүрүлгөнүн. Эми иштеткен жерлерин көргүлө, парниктерин көргүлө, башканы көргүлө. Айланай, кошуналарыбыз кече машина чыгарса, бүгүн самолет чыгарып атат. Эмне мындайбыз Неге мындайбыз айтсаңар? Эми бул жери да бол, Кудайдын берген жери. Бирөөгө өтөт, бирөө утат, бирөө утулат. Эми жерде ушундай да бул. Бирдиктүү эч убакта кетпейт, бирөөнүн көңүлүнө тимеле жаккандай болуп, же элдин бардыгына жаккандай болуп, маселе эч убакта чечилбейт. Мындай талаш болот. Эми ушу кичинекей жерден силер эки элди кырылыштырган турасыңар. Мен айтайынбы? Сенин мына жоопкерчилигиң ушунда туруп атат. Жайыт комитетте сен жердин талаш, же сенин ал жерде жеке адамдык, инсандык эмеңе эч ким эч нерсе деп айта албайт. Просто азыр келип туруп, мына айыл өкмөтүн башканы сүйлөйт, мына жерге келип башканы кол коет, булар кабинетине барса башканы сүйлөйт, бул айыл өкмөт келсе башканы сүйлөйт. Ошону менен ортодо карапайым эл, коомдук эме таптакыр башка жака кетет. Просто азыр эки элди кырылыштырган турасыңар да. Болбогон эле нерсе ушу. Сен 120 миңден ошончолук эмне пайда таап атасың? Ошону бизге өткөзүп берсин. Ошо баштагыдай эле колхоз совхоздун жердеги өткөзүп берсин, айыл өкмөткө. Кантип өткөзүп берет? Комиссия кантип өткөздү? Ошентип өткөзсүн. Турат, уже түзүлдү, бүт мыйзамдуу органдар турат. Сен кимсиң келип эле ал жерге келип эле мага өткөзүп берсин деп койгонду. Мыйзамды окуң. Мыйзамда айтып атат. Неге мындай чектери мурдагы колхоз совхоздун чеги менен чектелсин деп атат. Талашташ болсо мыйзамды окуп берип атам го. Мен сен берген мыйзамды окуп берип атам. Окудуңуз, өдөсүн окубадыңыз, туурабы? Ооба, өдөсүндө окуп бердим го мен сага. Мына окуң, мыналарын окуң, мына не деп турат? Мурдагы колхоз совхоздун чектеринде деп атат. Чектер ошо жерде чектелсин деп атат. Мен сага советтик коллектив чарбалардын чектери боюнча бөлүштүрүүнүн негизинде белгилениши керек деп окудум. Ооба. Анан мен сага 4-күнү дагы мынаны карага деп атам. Туурабы? Ошо 4-күнү жердеги мыйзам кайсы жерде бузулуп атат деп атам. Бузулуп атат. Кайсы жер? Азыр талаш-тарыш болуп эле сиздер айтып атасыздар. Азыр мындай бересиздер, өткөзүп бересиңер деп. Мындай кылалычы все давай. Демени төлөмдөрдүкүн ички иштер эмес. Арызды дайындагыла прокуратурага ички иштер бөлүмүнө. Полностью акча канча жылдан бери алып атат. Мамлекеттин карталарынын бүт бардыгын көтөргүлө, ар бир мамлекеттик органдан запрос кылып чыгарып туруп, кимге карайт, салык кызматы эмненин негизинде сотко берип атат, Гипрозем эмненин негизинде аныктаманы берип атат, кадастр эмненин негизинде госак берген. Ошонун бүт бардыгын чыгарып туруп, ошол жылкы төлөмдөрдүн ичинде канча миллион болсо, анда буларга кылмыш ишин козгош. Болду, бир гана бар. Бул жигит азыр айткан сөзгө түшүнбөйт. Мен мына буга мындайды айтып атам, мындайды айтып атам. Айыл өкмөтүнүн үстүнөн, жайыт комитетинин үстүнөн мыйзамсыз пайдаланып жүргөн жердеги алып аткан акча боюнча чыгаргыла дагы
жоопкерчиликке тартыш керек. Же акчасын кайтарып берип бүт бардыгын ордуна келтирет, же болбосо анда мыйзам чегинде өздөрү. Бирде бир гана чечиле турган маселе ушундай. Буда турбайбы. Арызды жайыт комитет жайыт жазат, айыл өкмөтү жазат. Эгер керек десеңер жаздыра турган кишилердин бардыгын эме кылабыз. Тиги табылат андай жазат. Мындайда сиздер жазсаңыздар бир тараптуу болуп калат. Мына жерде жанагы немелер бар да. Ортодо турган ошо акчалар кимге келип түшүп атат? Ошо адамдар бизге ушуну токтоп бериңиздер деп эле жазса, анан ошол жерде карайбыз. Мүмкүн сиздер күнөөлүүсүздөр, мүмкүн бул жак күнөөлүү карап туруп. Жайыт комитетинин ортосундагы эмени акча кимге келип атат, эмненин негизинде булар алып жүрөт, ошол боюнча чечимди чыгарат. Себеби Biz bir tiyin alan yok buzalarda. Документально бүгүнкү күндө туура айтып атат да баардыгы. Налогду сен в любом случае эсептешиң керек. Сен эсептешиң керек 7700гө, бул 6200гө. Биздин Жок, кулак салып тургун эми сен жок дебей. Сен азыр 7200гө эмес 8400гө алып атам деп атасың. Сенде документ жок. Ал мынаны 1200-ün кошуп алып атам деп атасың да, ошону адебиле кайра сөз ушундай болуп атат. Турат жана 7200ден бекитилип турат мунукуч. Тиги эмес. Караке жанагы биринчи көрсөткөн. Сен аны налог эсептеш, а болсо 7200 гектарда белгиленсин деп сен эме турат. Мына Төрткөл айыл өкмөтүнүн жалпы жайыттарынын эме жайыттарынын аянты 7276 гектар турат. ошону кыскартып атпайбы? Бизден кыскартып туруп алтыныме 7200-үң турат деп атам мен сага карта менен. Сен мунун үстүнө 1200-дү кошуп алып атасың деп атпайсызбы? Бизде мына 14098 гектар болуп атат. Ушулдан 1417 гектар немеге чыгып атат? Лесхозго. Чыкканда калган жайыттарды алып койгон жок да, алар лесхоз бар эле басып алган жок да сен. Жок. Калган жайытыбызды Мамлекеттик мыйзамдын негизинде кетип атат да. Сен 7276 гектар жерге беришиң. Ооба. Кефил наразы болсо госрегистрден тапшырылган. Биз сотко бердик, ошо наразы үчүн сотко бердик. Төрткөл айылдык кеңешинин төрагасы мына Ахмедов деп турат да, токтом турабы? Бул токтом болуптур. Бунун протоколун дагы таппадык. Бул ким жасаган билбейт мунуну. Бүгүнкү күндө 7276 гектар жериң барбы сен жайып? 7276 турат. Бекитилген госактын турабы? Госакт турат, госакт. Мына госакт. ушуну апарып көрсөтөйүн, рұқсат бересиз. Канча деп жазылып турат? 7700 бардыгыбыз айтып аткан мына. Мына кара. 7275 азыркы биз айтып аткандан сырткары сенде турат деп мына. Өзгөн районунун Төрткөл айылдык округу. Азыркы жерден сырткар. Азыркы жерди кошо турган болсок 8400 болуп кетет. Биз ошо төлөйбүз ошого. Жок, төлөшүң үчүн аны бул макул болуш керек. Анын үчүн мына макул болуш керек. Өзүбүздүн жайытты бирөөгө берип коюп биз кайда толтурабыз аны? Кайда өзүңкү деп, кайда сеники деп Деп турганда буга деп. 2013кө дериңкини да караңыздар да. Нурсултан, мына госактын ичинде турат талаш жайыт жер. Бүгүн укса? Нурсултан, бүгүн сүйлөй турган мыйзам мына. Мына турат колуңа, ар бириңердики турат. Сен 7276 эмес, сен азыр 8000 канчага 100 элеге алып атпайсың бакчаны. Эмненин негизинде алып атасың? Сен мунуга алышың керек эле, мына. Госак ошо менен кол келген алышың керек эле. Биздики ушул кол ушу менен толот да 370 толот. Сен азыр 1263 гектардыкин эмненин негизинде алып атасың? Ошол акчаны каяка жумшап атасың? Ушуга дейин биз колдонуп келгенбиз. Дагы да бизди колдонуп келебиз. Ошол 1263 гектардан сен 10 жылдан бери акча алып атасың да? Сен быйылкы жылы келип каяка жумшап атасың акча? Биздики ошол 379 ушул жер менен толот дейм. Жок, уксаң, сен толгону башка, ал башка маселе. Сен ошол 1263кө алган акчаны каяка жумшап атасың? Мисалы, жайытка 8160ка сен алып атасың акча. Каяка жумшап атасың? Бюджетти ошол менен толтурабыз. Кайсы бюджет? Бизде 379700. Ошол жер менен кошуп толот. Жок. Сен мен жерди сураган жоксуң. Сиздерде Ошол акча менен кошуп толот. Жок, каяка жумшап атасың ошо? Биз жолоңдойбуз. төлөгөндөр бар да. Нурсултан, мындай да. Сен бияк түшүндүргөн түшүнбөйт 1200 гектарга бүгүнкү күндө биз бияка сеп токуп десек сенде неме жок. Демек госактын жогу биз бияка сеп атабыз. Сен ошол сумманы кана берип койдуң да бияка. Ушул маселени берип Жайыттын мына биздин бияктын мен сотко бердим. Келип айтаттачы мына аяктын мен сотко бердим. Бүгүн карызы бар. Мен мыйзам чегинде мен милдеттүү түрдө сотко бердим да. Бул айтып атат 1200 гектарды мен иштеткем жок, 10 жылдан бери ушу киши иштетип атат деп. Ушул жерде сөз болуп атат да.
Мына госактын ичинде Буларды мен сотко бердим. Биздин жайытты мына 4 кыл айыл өкмөтүнүн. Башка өкмөткө берсеңер майлы, бир айыл өкмөт, бир совхоз. Жок эми. Биз Тажикстан Макул деген мындай да сен Бизден ошол токтомдун немегеси келип атат бизге жол. Жоқ, ал тоқтомдың жолы понятно. Сен мындай ойлотпай. Сен анда ошол 1263-гө карыз кылбай төлөп койбойсуң салыкты. Мына жазылык төлөп койбойсуң мында ошо сума. Сен неге төлөйсүң? Жок, кантип Кайра өткөз бергиле, төлөйбүз биз. Мени өткөз бергиле. Кайра ошо жер өткөз Сен алып атасың. Сен акчаны алып атпайсың. Сен суммасын алып атасың. Жай төлөп беребиз да биз кайра. Качан? Төгүп беребиз. Качан? Бизге өткөз берсе төгүп беребиз. Кайра биздин жерибиз Сен пайдаланасың. Сен өткөзүп бербесең неге алып атасың? Бизге өткөзүп берсең төлөйбүз деп. Сен азыр алып атпайсыңбы? Сиздин үйүңүзгө сиздин үйүңүзгө. 8 сотигиңизден бөлүп берсе айтчы адам сенен 2 сотик кетип атат буга деп бизге айтыш керек да. Сен айтса айтпаса да ал акчаны алып жүрбөйсүңбү? Мына алып атам деп. Сен акчаны алып атпайсың. Акчаны алып атабыз. Так. Кана бюджет ошол менен толот биздики. Сен бюджет сен бюджетти аны сен көп бар, о бюджет башка. Сен жайыт боюнча эле. Бюджеттик план мына иштеп турат. Ошо сумманы. Муну моюнда турат да. Бул план толушпайт. 379 миң. Ошол мына талаш болгон жердеги адамдардын акчалары менен кошуп толот. 379 сен уна Мына өзүң жайы чыгып атат. Мына өзүң жайы. Госактын эсепте сага чарчы Бизде азыр 10дон ашыгы кара шорого чыгып атат да. Ана талаш болуп атса кандай ошо талаш болуп? Меники деле кара шорого Биздин жер чыгып өткөзүп берет дагы. Айткан жок. эгерде жер талаш болуп атса, бир немеге келеличи. Эгерде жер талаш болуп атса, сага ким укук берди талаш жердин акчасын чогултканга? 1263 гектар жер талашта турат. Бүгүнкү күнү чечиле элек деп коелу. Анда сага ким укук берди? Сен кимсиң? Ал жерди барып эле алып туруп акысын алып койгондо. Мен ошону көрөм. Биз Сумалга дерин 1200 гектарды колдонуп келгенбиз да. Биздин жер, биздин совхоздун жери болсо, биздин ата бабалар чыгып атса анан өткөзүлгөн тура эмес да. Мен ата бабаларым мына оштуктап туруп, мен ошту басып алышым керек да эме? Мына түшүнүк мыйзам барбы? Мындайда Мыйзамды окугула. Мыйзамды окуган үчүн баанда уталды. урматтуу Жайыт комитети район айтса. Ошол меншикке келгенде проблема так чечилбегенде кул үстүндө боло берди да. Акырынан Садирович Жалай Касеров мен адисине кайрылдым дагы. Давай. Госакт боюнча талап кылам деп. Сен тулга келет да. Бирли болар эмес. Анан кийин калгандары секи жолго койдук, туурабы? Садирович. Бул шакка барганымдын себеби кул үстүндө маселе тоюп кеттим да. Шуну чечип берди. Анан кийин булардын болгон эле талашы 325 гектар. Ошол ордуна турат. Эми бул баягы мына жерде өткөрүп бердиген туура эмес. Ошол 325 гектарда 7 адам турат. Ошондон кийин ушу чоң чыгып берет. Болгону канча жыл мен кайрылбадым. Мурунку акимдерге дагы куду жанагы токтомдор көрүп атасыз. Мен кайрылам, ошол токтомго келет. Анан бул кол коюп берет. Негизги талаш ошол өзгөн совхоздунуку болгону экен. Жанагы бул талап коюп атканы мурунку колхоз совхоздордуку кийинки ушул айылып көтөрө берилсин дегенге 325 эле. 1200 эмес. 1200 эмес. Siz жаңылган. 1325 гектар. Токтоп тур. Мен сени айтатырмын айтып берем. Ошонун ичинде мына бир директагын кошуп пайдаланат. Тура эмес, мен жаңы айттым. Болгону 325. Ошонун эмесин берагындагы ошол жерди жыйнап алып атасың да. Сен азыр 325ти туура да эл баягы мурун отурган тиги деп башта мен да башым орту. Ошол жерде 325 гектар жөнүндө сөз болуп атат. Эмне угуп турган? Ошо 325 бул жакта айтып кетти ушунча акча деп. Сен талаш жериң ошол өзгөн совхозунда өкмөткө тиешелүү болуш керек эле баш төбө менен 4 көлгө. Туура бул жер ошол 325 жазга чыйылып калган да. Туура. Эми мунукуларды кандай чечкенин мен укугум жок. Себеби бүгүнкү күндө госакты турат да. Ошон үчүн мен айла жок бул кишиге кетип калды, кайрылды мен. Аз келди. Мына мен уже 15-жылдын отчетум бар дейт. Такыр мен план толтура албайм. Башка бирдиси келсе берилеме төрткөн эмес. Жазда жакшы жигит иштеп кеткен. Өзү Акжол. Абдан экөөбүз теңчилик. Абдан же 325 алсын дейт. Мунары уже ордуна койсун.
Анан кийин биз кантип алып берет азыр, көрсөктү чыйылып алса, баары макулдашуулар. Ошон үчүн ушул 325 чечсеңер, может чыйып калышы мүмкүн. Азыр мындай болуп атат да, түшүнүп. Мындай сеники мындай да логика. Сен мага берсе, анан кийин төлөм кылам деп атпайсың. Сен эгерде ошончолук жоопкерчиликти алып аткан болсоң, акчаны чогултуп атсаң, сен анда налогду карыз кылбайт элең да. Сага оправдание болот болчу. Сен мына мен элден чогултуп атам, 1263 гектардан алып атам, 7 чабандан. 120 миң сом чогултуп атам. Ошонун салыгын мынча жылдан бери төлөп жүрөм мен. Мынакей квитанциясы Данияр Төрөгазиев. Мына 2018, 2019, 2020, 2021 жылга мына мен салыкты өзүмдүн эсебимен Төрткөлдөгү жайык комитетинин эсебинен төлөп келем деп бүгүн көрсөтсөм, бул маселе чыкпайт эле. Салык жаз айыл өкмөтүн сотко бербейт эле. Чырылдап жайыт комитети менин акчам төлөнбөй жатат деп чырылдап жүрбөйт эле. Сен оправдание кылмаксың. Мен ушуну төлөп атам мына, мен муну төлөбөй койгон жокмун деп. Азыр маселе мындай болуп атат да, 7 кишинин эсебинде төлөнгөнүн акчада болуп атат. Сен 7 чабаның чыгат, акчасын келишимди буга түзөт, келишимди буга төлөп берет. Бүттү. Салыкты булар өзүнүн эсебинен төлөйт, сенден албайт бир тыйын. Маселе ушунда болуп атпайбы? Жок, маселе ошондо болуп атат. Азыр булай деп атат да. Мына жерди туралы силер биздикилер чыгып атат деп атат. Илгертен биздикилер чыгып атат. Буга дейин эч ким отурган эмес да булар ал жерде. Жок. 2013-төн бери талашышат. Ал жерге отурду, мурда отурган жокпу? Маселе жок. Маселе 2013-төгү Госак колуна тийип, мыйзамдуу картага киргенден кийинкиден берки сөз болду. Кечеги да айтты. Анан чыгат да ал. Кечеги да айтты. Силердин 7 чабаныңар отурсун деди. Булар отурсун, биз дагы киргизебиз деди. Карашууга кетип аткандар ошолор жанына киргизебиз деди. Эми жанына киргизебиз дегенден бүгүн алат, эртең чыгара турган нерсе да бул. Сага ошондой сөз айтып атабы? Чабандарыңар чыгып кетсин деп атабы? Мына турат да жаныңарда. Ошол да атпай, ал жерге батпайт да. Баткан менен биздикилер эртең кыштаса качып чыгат да биздикилер. Булар ошонун немесин кылып атат. Жазда быйыл шайландым, быйыл жазда шайланганда эле ошого кириштим да Нурсултан менен сүйлөштүм. Нурсултан, келишимди мен менен түзсүн малчыларым. Болду, маселе чечилет дедим. Чыр талаш болбойт дедим. Деп анан жайытына чейин бардым. Барсам ал жерде баа таштан экен баласы Нургазы бар экен. Келесиң деди, атып таштайм деди. Ал жака чейин бардым, көндүрүп коюштар. Өкмөт башчы эмне десе, төлө десе сен менен келишим түзөм деди. Бизде только айыл өкмөт башчы гана чечет деди. Малчылар жето менен тең сүйлөштүм. Кече барып туруп акчаны бергиле, келишим түзгүлейми дедим. Мына чечим чыкты областтан дедим. Десем, жок, өкмөттөн бир ооз сурайын деди. Өкмөт түзбөгүлө дептир. Чечилген жок, мен эч кандай макулдашууга үмүткөнүм жок. Азыр мен ал Акимдин алдында мына урматтуу сөздөрүн, акимдин алдында мына бөлөр айтсын. Ошол жайы сен айтып турган адамдарды чакырайын десем, кой деп өткөрүп бердим. Ана мен айттым. Ошол адамдарды ушул жерге сиздин алдыңызга чакырайын дагы дедим. Ушул жерде сурасынчы дедим. Жөн эле айта бере бул көчөдөгү сөздөрдү. Өкмөттөрүн ауырсат болсо бербейт дегенмен мен айттым ушул жерде да мына бөлөр бар. Турууну азыраак. Туруу. Мен чакырайын жети адам ушул жерге дедим да чакырайын да акиматка дедим. Ушулар ушул сенин өзүңчө суратайынчы. Жөн эле ушул мени жаманатты кыла берсин, эмне керек бар десем, кереги жок аткар. Өз сүйлөшөт. Мындай дейм, ал ички сөз. Эми ал бирөө айтты, айтпады, Айшахан айтты десе, Бейшахан айткан жок деген сөз да. Бул мындай. Сиз мындан аркы сөздөргө кичине мындай ооздогу сөздү карап айтып жүрүңүз. Жанагы айтылган сөздөрчү менин тиги кишилерим бар, ана мен антип коем, минтип коем деген сөз. Мен сизге дагы бир жолу эскертем. 17 жылдык эмгегиңиз жөнү текке кетип калат. Мен сизге жоопкерчилик менен айтам ушуну. Экинчи ошондой сөздөрдү шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт. Бул биринчи. Экинчиси, Нурсултан, мына сага ушунча адам отурат, сен атаң менен эле тең кишилер экен мынанын бардыгы. Сага адамгерчиликтүү биздин сунуш. Сүйлөшүп туруп маселеңерди. Чечкиле дагы салыкты төлөп туруп куткаргыла. Пениясын кантип сүйлөшөсүңөр, кандай кыласыңар, ал силердин проблемаңар. Основной суммасын төлөтөсүңөрбү, ал ичара чечиле турган маселе бул. Ичара чечесиңер дагы ошол нерсени куткарасыңар дагы, келишимди бул кишилер менен түздүрөсүңөр. Эгерде андай болбой турган болсо анда арыз жазылат дагы, бул жайыт комитети асмандан түшкөн жайыт комитети эмес. Жайыт мамлекеттин жери. Бул мени тигил алып коет анан силердин колуңардан келбейт дегенди айтып атпайбы, эч ким ала албайт мени деп. Бүт жанагы эмени прокуратурага дагы азыр мен заданияны берем, милицияга дагы арызды жазасыңар дагы. Бүт 2018ден бери бир тыйын акчасын алса каяка алды, канча акча чогултту, ошол акча жайыт комитети каяка кетирип атат.
канча тиги жолоңдодур. Бүт аны документтен көтөрүп чыкса, бир паста чыгат. Кайсы жерге көпүрө салды, кандай кылды, анын бардыгы акты менен, тигемелер менен болуш керек да, документтер менен. Канча акчасы максаттуу пайдаланылды, канча акчасы чөнтөп кетти, көтөрүп чыккыла дагы аягында неме чыга турган болсо, финансылык эме чыга турган жоопкерчиликке тартылыш керек. Башка жол жок. Мен бул жигиттен башка жооп күткөн жокмун азыр. Себеби мына айтып атабыз. Бардыгыңыздардын көзүңөрчө мына айтып атам. Сенден адамгерчиликтүү мамиле кылалы дагы сунуш. Ушуну чечкиле дагы маселени жапкыла. Сен калган жайыттарыңан чогулта бер, башка кыла бер. Эч ким эч нерсе дебейт. Сага 7276-дан каалаганыңды чогулт, каалагандай кылып ишиңди кылып бер, салыгыңды төлөй бер, айыл өкмөт менен иштеше бер. Сага эч кандай каршылык жок. Бул жерде деле бир тараптуу болуп атасыңар да. Азыр бул жак айтып да. Малчы койчу берем деп атат да. Малчы именно ошол малчы койчулар бербейт. Жерди бербейт да. Бербейбиз ошолор жиндирик кылып атат. Керек болсо кайга дейин барабыз деп. Султан, ошолор акчасын Ол жалган болсо. Мен уксам. Мына мен 7 киши менен отурам деп кой, мына 7 адам. 7 адамга кандай эме айырма бар? 7 адам жазыга төлөп коебу акчаны, же 4 көлгө төлөп коебу? Максаттуу эмне айырма бар? Олордо ушул жерде бар да, эртең бирөө булар киргизген болсо бизди кууп чыгат деген неме бар. Мен аларга келишимди мен менен түзүп, эгерде келишим түзсө, мисалы келишимди түзүп туруп кол коюлуп печать басылып бергенден бул кантип келип кубалап жүрөт? Азыр эми сиздин жаныңызга келип башка сөз айтат. Эми башка сөз айтпай. Ушунча өзүнчө сөз. Буга дейин сиздерге дагы айтты да. Сиздер дагы бар элеңиз ошол жерде. Биз киргизебиз өзүбүздүн Султан, сенде бул жайыт барбы? 7276 гектар. Булардан сырткары жайыт барбы? Ушуна жооп берчи. 7276 бар. Бар болсо сен мынаны 1200дөн 5 баланы мына менен договор түзүп туруп, чыгарбай турган договорду да ойнуп чыгып дагы, зачем? Акчасын сен мындай кыласың да. Сенин максатың, биз төлөп сенин максатың акчаны эме тиги чабандар ошол жерден чыкпаш керек деп атат. Алар чыкпайбыз деп атат. Чыкпайт. Эми алар чыкпайбыз деген күндө алар сага береби Нурсултан же бу жигитке ким атыңыз? Турсунали. Же Турсуналига береби? Эмне айырма бар? Алар акчаны мисалы төлөп берет дагы, ага эң негизгиси малын бакса бүттү. Ал чабандын негизги максаты ошол. Малын жайлоого чыгарып темирди алып түшсө бүттү, туурабы? Ошондо мындай болуп атпайбы? Келишимди муну менен түзөт. Келишим түзүлгөндөн кийин анан эртеңки күнү бул келишимди бузуп ортодон чыга турган болсо, бул жоопкерчиликке тартылат. Сен эмес, чабандар эмес, бул жооп берет. Мына биз турабыз, мынча мамлекеттик орган турат. Жөн эле адам тагдырын тебелетип койбойбуз да биз. Тебелей бер депчи. Мен деле турбайм, сиздер ордуңузда турбайсыз. Эртең сиз кетесиз. Башка келет. Бул кечегиде башка сөз сүйлөгөн. Эми сиздин жаныңызда башка сөз сүйлөп атат. Мен киргизем деген, эми азыр киргизбем кала берет деген сөздү айтты. 2013-жылы бул жерде башка губернатор болчу, башка зам. Ооба. Бирок 2013-жылдагы чечимди биз туура деп атпайбызбы? Туура. Себеби мен укугумда кошо алдым да, мен келип зам губернатор болсом эле мен жаңы мыйзам ойлоп таап албайбы, туурабы? Жок, азыр мен мыйзамга баш ийем да, мамлекеттик мыйзам бар да. Ошол 7 чабан турган жерге. Менден кийинки киши деле ошого баш ийет да. Кандай? Туура, 7 чабан турган жерге. Бул алып кирем деген кечегиде. Мен Кара Сорого чыгып атат адамдар. Ошол жерге алып кирем деди. Кечеги силердин ортоңордогу сөздү токтоткула деп атпайбы? Мына документ кылуулачы. Ортоңордогу сөздү токтот. Протокол жазылып Акимде дагы Мурат Садинович Раматовдун кезинде дагы отурум болду. Протокол жазылды. Бул жак катчу болгон мына Бакиров өзү күбө, Абдулла Бакиров мына жайтканда турабыз. Мына ушундо дагы Иматалиев катышты, Өзгөнбай Эсенбаев катышты. Протоколдошулду. Мына токтом. Макулдашылды. Кудду ушундарды мындан да окусаңыз болот. Бул жана Раматовдун чогулгандагы же төрткөл жайткан Иматалиев сенсиң, туурабы? Ал жерде ушул эле сөз болгон, талаш эле болгон. Эч нерсе чечилген жок. Жазы жайыт жерин пайдалангандыгы үчүн төрткөл жайыт пайдалануучулары мыйзамдын негизинде 2022-жылдан баштап жазы жайыт комитетине жайыт акысын төлөп, жайыт билетин алышсын деп атат. Эмнеси мыйзамсыз деп атасыз? Эмнеси туура эмес? Бул азыр кечеги ошондо мен да катыштым. Катышкан ушул эле талаш болду. Одан кийин айттылар, киргизебиз деп чыкты. Чыккандан кийин айтып атат, киргизебиз биз. Ал койду киргизебиз. Көчөдөгү экөөң буга чейин эмнени сүйлөшкөнсүң, ал мени кызыктырбайт. Азыр ошону айтып атпайбы? Буларды да кызыктырбайт. Биз бүгүнкү күндөгү маселени сүйлөшөлүчү. Мына бүгүн ушул жерде болгон сөз азыр акыркы чекит коюла турган сөз болот. Болду. Муну менен келишим түзсө, мен дагы бир жолу айтып атам. Муну менен келишим түзсө, ал эч жака бул кубалап чыга албайт. Себеби буга эмненин кызыкчылыгы бар? Бул жайыт акысын алат, салыгын
Төрткөл төлөп бере мене тиги жаз айыл өкмөтү төлөп берет. Бүттү, ортоңордогу маселе чатак бүттү. Sen bir yerde jеке кызыкчылык кылып атпайсыңбы азыр? Жок, болбойт эле болбойт деп атсың. Эми өзүң катышып атсың. Мен өкмөт башчылыгына чыр чатак болсо, келерги мына жазда дедим. Сиздер жоопкерчиликти аласыздар деп туруп прокуратурага мен арыз менен кайрылдым. 38 парак менен. Бардыгын ошондо мыйзамсыз келишим түзгөн боюнча сага да кызматтык мыйзам чегинде карап бериңиздер деп сени да бердим прокуратурага. Эртең ошол болсо, Эсенбаевди да бердим. Эртең ошол жер, жанагы жердеги жети чабан чыга турган болсо, чыгып атат. Эртең ошолорду кууп чыгабыз деген максатыңар барбы? Жок. Жайыткан. Алар чыкпаш керек. Биз башканы киргизебиз, башка кылабыз деген маселе жок. Азыр эми ошонун блогуну дагы протокол мына жазылып, протоколго жазабыз. Ана келишим түзсө, ошо жети чабан менен түзүлүп аткан келишимге чогуу отуралы бардыгыбыз. Сен мына бардыгыбыз отуруп, жети чабандын көзүнчө келишим түздүрөлү. Мына мыногу жылга, мынонча сом эсеби менен жазы менен түзүлдү деп туруп, жанагы карыз акчаңарды мен салыкка жанагындай кылып туруп сүйлөшкүлөр дагы пениясы жок төлөйсүңөрбү, пения менен төлөйсүңөрбү, ал ички маселе. Ошону сүйлөшкүлөр дагы төлөп койгула деп атабыз. Бүттү, ушуну менен маселе бүтөт. Сенин дагы жаның тынч, элдин дагы жаны тынч. Жок, азыр айттым мен, ошо жети чабан унабайт. Эмнеге унабайт? Унабайт, алар азыр айтат. Өкмөт бердисе беребиз деп айтып атат да. Нурсултан Уксам, сен акылдуу эле жигитсиң. Мына, мен сага гумандык түрдө өткөндө мен милицияга берип сени эки эле келишимим менен каматат болчумун. Мен аны каалабадым. Мен биринчиден 27 апрелде Өзгөндө Аким Раматовдун катышуусунда протокол түзүлүп, отурум болду, макулдашылды. Төлөп берем деди бул жак. Андан кийин Аким Абыкаевдин катышуусунда отурум болуп, 2 күндө төлөп берем дедиңиз, туурабы? 100 000 сом азыр төгөм дедиңиз. 170 000 сом беркин баягы бухгалтер эсептегенде. Жылдын аягына төлөп берем дедиңиз, туурабы? Мына катышты. Мына өкмөт башчы күбө ошол жерде отурду. Биздин мал эми ошону жайызга чейин чыр талаш кылбай, малчылардын бири-бири менен уруштурбай, жакшынакай болуп туруп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жаз айлык төрткөл айлык өкмөттө өзүңөр малчылар менен чогулуш кылып туруп, мындан кийин жаз айлык өкмөттүн жери болгондуктан ошолор менен келишим түзгүлө деп эле койгула болду. Алар макул болуп атат. Биз сотко бердик. Мен негизинде майыл бере. Мына актын бере. Турсунар, сен сотко бергениң туура. Бирок сен пайдаланган жериңе налог төлөйсүң, төлөбөйсүңбү мамлекетке? Төлө. Болду, төлөсөң болуп турат, төлөп койду. Сен ошону жерди кошуп туруп төлө. Сен туруп эмес, госрегистр или мына налоговый кылып атат деп туруп сотко бер. 2013 Сен бир тараптуу болбосуң. Жок, Нурсултан, сен бир тараптуу болбосуң. Сен туура кабыл ал да. Пайдаланган жериңе налог төлөйсүңбү? Мамлекет Сен той акчаны мен алам. Болду. Биягын көрпөй жатасың да. Мен алам болду. Чыгаша болбош керек деп атсың да. Мен пайданы алдым, бүттү болуп атасың. Укам. Сен эле тиги периште эмессиң да. Туура. Периште эмессиң да, туурабы? Туура. Эми азыр ортодо көп маселе чыгат. Мен сага жаш жигит экенсиң. Мен сага улуу адам катары айтып атам, түшүндүрүп. Сага кылган адамгерчиликтин мына ушул кишилердин сага кылган жакшылыгы ушул болсун деп атам. Укам, сүйлөш, кабыргаң менен отуруп кеңеш дагы ички интриганы токтот. Ошол жерге чыгып туруп өзүң айтасың. Мына акты турат, госактыда меники 7276 экен. Менин эмеми алып атам, ошого мына акчаны мынтип жыйнап атам. Ошондон түшкөн акча мынча болуп атат. Жаз айыл өкмөтүнүкү экен, мына карта менен эме менен турат госакт менен. Өткөзүп бердим. Сиздер келишим түзөсүздөр, ошолор менен акчаны төлөйсүңөр, ошол жерге тура бересиңер. Маселе жок дейсиң, бүттү. Сен оюндан чыгасың. 7 киши менен калган маселени сүйлөшүп алыш, ал уже экинчи маселе. Бу жерде мамлекеттик мыйзам бар. Нурсултан же жети чабан чече бербейт. Отуруп алып эле жети чабандын каалаганы же Нурсултандын каалаганы. Туура айтасыз, чече бербейт жети чабан. Эртең уларды киргизип туруп, чабышып, чабандар бири-бирин атып же бирдеке болсо ким жооп берет? Ким моюнун алат? Жооп берсе, жооп берет да, ошо кылган адам жооп берет, кылмышты кылган адам жооп берет да. Ошону атып жооп берет. Бири-бирин ким атса, ошол жооп берет. Сен алдын алышыбыз керек да, сен алдын алган жоксуң. Сен элди чоң чатак алып келип атасың. Өзүңдүн бир жеке кызыкчылыгың менен элди чоң чатак алып келип атасың. Мен чоң чатакты мен токтотуп турам, малчы койчун токтотуп турам. Мына жерде видео болуп атат да, видео болуп атат. Мен 7 малчы менен ар бир үйүнө барып жолуктум. Мен менен келишим түзгүлө дедим. Жайыт биздики, мына госак бизде дедим. Мен менен келишим түзүңүздөр. Быйыл 27 апрелден баштап бардым. Түзбөдү. Өкмөт башчы эмне десе, биз ошолбуз деди. Жайыт комитети эмне десе, ошолбуз деди.
Bizge farkı yok. Sen menen tuzam, ben menen tuzam dedi. Bana video çıkardı. Deger жалган болсам videoda. Жетим алчының фамилиясын жазып, экөңөр договор түзгүлө дагы. Мен силерди көрүп бердим, силерди кубалабайт, силерди кубалап неме болбойт. Жайыт алыңарды бүгүндөн баштап сагын өткөрүп бер дагы. 7200 канча гектар жерим бар dedi. Ушунун ичинде иштеген болсо, мына жетим алчыны сен экөө малчылар менен өз аддени түзсүн. Эки жайыт комитети башчысы катары экөө печат басып туруп, ушул 5 жетим малчынын фамилияларынан бери жазып, ушуларды куугунтук албайсыңар, ушул өзү отурган жерде отурат, бирок мыйзам чегинде налогду немеге төлөйт деп туруп жазып. Сага просто кыргызча жалпак тил менен түшүндүрүп айта турган болсом, менин актым, мына Госак меники, менин квартирамда бул турат. Бүгүнкү күндө мен алып койгом кызыл китеп. Анан сен менин квартирама келип туруп, муну мен Турсун алдына киргиземби, же Базарбаев Шайыр акени киргиземби, мен чечем. Чечим меники. Мен чечем, акчасын мен алам. Ана сен келип туруп, ушул жердин акчасын, квартиранын жашап аткан квартиранын акчасын алып кетип атсың да, мындай алгандачы. Ана болду, биякты эмне кылсаң ошо кыл деп атасың. Алда эмес. Биз мына мен азыр да айттым, мына ошол 276 деген баягы биздин 14-жыл номер 14 мына картам Госактыдагы мынау 7200 ушул картам. А сен бул картаны билбей ата таанып айтасың да, биз мына жайытта жүрөсүң, мына Госактыбызда жүрөсүң. Азыр мен 5-классына баласың. Сен муну тиркебей эле кой, бул турат така. Ооба, түшүнүп турдум. Гипрозем сага түшүндүрүп айтып берип атат. Бул мына карта 2013-жылы бергенде ошондо уруш чыгат эле да. Нурсултан, турмеслердин сен налог эсептеш, турмеслердин сотко берсең, болду. Кимин действиясы бардыгын эсептешип, кутулуп кой дагы, анан кийин анан сотко чык. Меники ушинтип төлөп келем, мен мынча жылдан бери карызым жок, бардыгын берип атам. Азыр мынтип комиссия ушундай чечим кабыл алган экен. Мен ошол чечимди сот аныктап бериңиз деп сизге кайрылып атам десең, бул мыйзамдуу маселе болот. Мына ким берген мисалы? Ким берген? Сиз берсеңиздер. Неге картаны чыган эмес? Ошондо чыганда ошондо уруш болот эле, ошондо чыгат эле да. Бул талаш. Жок, сен адашып атасың. Картасын берген. Сен карта чоң мына Нурсултан, мына. Картасын берген. Ал бир эле сага эмес, анын эми картасы жок. Картасы бар. Bizde жок. Жок, бул бирлесен эмес. Бул барып түшүрүп алган, мына. Фонддарында жок. Мына түшүрүп ал. Мынандай карта. Сен мына жерди пайдаланып атасың, биздин жай. Эми сен угуп ал, мына. Сен да ошону түшүрүп ал. Мына кирипсаң, бул өзүнө тиешелүү 6600 эменикин 6736-ныкын картасын түшүрүп турат. Сен 7276-ныкын түшүрүп алсаң бары эч ким каршы болбойт. Мынау төрткөл таптаза. Мынау жазы таптаза. Сен ал карта чоң да, бул барып кийин бул эмес. Буга чейин картасын сени картаңды өзү карта түшүрүп алган. Ошондо мына бергенде картасы сола берип атасыздар. Да, барды биге район боюнча. Район боюнча регистрация болуп атпайбы ошо. Ал область боюнча ошондой аянты жазып турат го, ошо жетишет да сага. А бекинип алып картасы түшүрүп атса болот. Сен мындай да 7276 деп берде тургандан кийин Госрегистр ал картаны 7215-те өзгөртө албайт да. Картаны сага мыногу Госактыда кайсы көрсөтүлсө, ошол участокко картаны сызып берет да. Муну башы экөө эмес да кесип. Кичирейтип кое турганда. 19 айлык мөткө берилген. Анда сен сотко берсеңчи 19 айлык мөткө Госакты жокко чыгарылат. Мынандай мынаны кара. Мына Госактыдагы азыр бир мына Госактыдагы картаң, мынанын ичинде карта жок деп атасың го. Мына кыргыз гипроземде архивде турат Бишкекте. Сен кыргыз гипроземден атайын мамлекеттик орган. Ооба. А бул жазылып 2013-төн бери. 2013-төн бери. Комиссия чечкен бери. Биз айттык, булар дагы барып айтты, 91-ден карайбыз деди, Госактын тааныбайбыз деген. Биз анан буну ошол 13-токтомду немеге текшертсек, бул айтат немеге эмес деп атат. Мамлекеттик күчкө эмес, буга берген акчалар дагы. Туура эмес. Каттоодо тургандан кийин бул катталып атпайбы, кандай күчкө эмес. Бирок сен айткан бул кайсы жерде катталган бул? Бул ошо районго эле катталганбы? Жок, турбайбы? Бишкектен гипрозем. Бул уже полный базада турат Кыргызстан боюнча. Ал жактан чыгыш керек да, биздин мына токтом чыгыш керек да андан. Ушул эле сөздү сен айтып аткан сөздү. Аким Раматовдун катышуунда отурумда айлык башчы да ушуну айтты. Мынаны өзүңөр жасап алгансыңар депчи. Ана мен айттым, урматтуу өкмөт башчы, Өзгөнбай Эсенбаев. Буну мамлекеттик орган чыгарып берип атат. Буну өзүбүз жасаган жокпуз. Район аралык 89-акимдин буйругунун негизинде комиссия түзүлүп, 19 айлык мөт Госакты жаңы алып атабыз, жаңы картага ээ болуп атабыз. Сен ошого түшүнсөң сен.
да каттоодон өткөн эмес. Кимдики госрегистрде каттоодон өткөн болсо, ошонуку мыйзам. Жок, ошону. Эми сен не деп атасың? Кайра эле башынан түшпөшү. Биздин биздин протоколду дагы таппадык. Ошол токтомдун мындай болду. Жалпы жыйынтык мындай кылалы, жанагындай эле кылалы. Буга таап айыл өкмөт тапшырма. Түшүнсө түшүндү, түшүнбөсө түшүнбөсүн, өзүнүн проблемасы. Мына бир күндүк мөөнөт берели. Бүгүн түшүнсө түшүндү. Түшүнүп ордуна келтирип, келишип, жети чабанды өткөзүп берип, мына сизге эменики салыктыкын төлөп, мына биз пайдаланганбыз, ошонун акчасын төлөп коелу деп төлөп бардыгын бүтүрсө, эч ким буга доосу жок, силерге да доо жок, эчтеке жок, бүттү маселе. Тынчтык менен эл дагы тынч, силер дагы тынч. Баарыбыз тынчбыз. Жок, эгерде түшүнбөй эле кайра эле момундай кыла бере турган болсо, анда эртеңки күнгү арызды жазып туруп, ички иштер органдары, прокуратура менен териштирүү кылып, бүт акчасынын бардыгын көтөрүп чыккыла. Анда өзүнөн көрсүн. Биз бул балага түшүндүрүп айттык, мындан ары маселе. Булар разы болуп туруп, сен мыйзамсыз сеттасың ошо акчаны. Жайыт комитеттин акчасы кимде? Ошол жанагы төлөнүп аткан акча кимде? Айлык бизге банкта через банк аркылуу түшөт. Биз карман. Булар расход кылган да. Ошол 1200 гектар ушунча жерде расход кылып атат. Өттүн счетуна түшөт, бирок биз акчаны счет силерге түшкөн банк аркылуу. Жок, при айыл өкмөтү мен түшүндүм. Счет кимге түшкөн? Сен доходго түшүп атат да бул. Сиздин доходдо көрсөтүлүп атабы? Районго түшүндү. Значит, 100% сиз жоопкерсиз. Бул кантип чыгымдады сизден ал акчаны алып ал экинчи маселе. Акча сизге түштү. Банктан сиз колуңузга алган жоксуз. Ал туура. Сизге банктан которулуп берилди. Туурабы? Счетуңузга түштү. Сиз плюс өзүңүздүн киреше катары районго көрсөтүп атасыз, областка көрсөтүп атасыз. Биз аны республикага берип атабыз. Бул жерде бир маселе, бул силер талап кылганда отуруп 13 жылдык бул сен төлөй алмашы мүмкүн, аны паспортмен маселе болуп атпайбы? Эми аны сүйлөшүп алып, ичара чече турган маселе деп атам. Эми кайра айттыра бербегиле ал маселе. Сүйлөшкүлө дагы чечкиле деп атам. Буга чейин деле чечип койсоңор болмок да ошентип. Мисалы, унчукпай эле төлөп четинен төлөп койсоңор, салык не кылат? Жазыны сотко берип же мына маселени көтөрүп не кылат? Салыгы түшүп атса. Түшпөй атканда бу кишинин башына тийип атат да. Сен салыгың өнбөй атат, мына жактан өндүрө албасаң кет деп атат да бу кишини. Анан бу киши чырылдайт да, ал меники эмес, мунугунун проблемасы деп ана сотко берет да, кайка барат анан. Бири-бириңерден душман издебегиле деп атам. Бул мыйзам чегиндеги болуп аткан нерсе. Эч жака кача албайсыңар. Мен мына дагы түшүндүрүп айтып атам. Мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартыласыңар. Азабы жаман болот, мен сизге дагы айтып атам. Мага бала түшүнбөсө, муну баланын дагы азабы жаман болот. Түшүнбөсө өзүнүн проблемасы. Ал акча каяка түшкөн акчаңар кантип чыгымдалып атканын билебиз да, бардыгыбыз эле билебиз да, туурабы? Бир күндө чече албайт. Панелге чейин болсо, бир күндө деген. Давайте дүйшөмбү күнгө чейин убакыт берели, дүйшөмбү күнгө чейин.